шыпырып, жыйнап, төшөктөрдү бүт жыйнап коем. Ошону мен элетим да, мен кылам ошону. Кобра деген канатым болот го деп турам. Аялым казарманда болот. Аты Айганыч. Было бы хорошо создать команду из именно ребят, из русских ребят. 6 километрде сеспей калсаңар керек, Эртең менен саат 7-де турушат, будильникпен. 6 километр кросс чыккашат. Мен атым Буян, чабуулчуга ойнойт. Нашу идею мы вот реализовали втроем, да, вот. Кадимки кесипкөй спортчуларда эле улакчылардын таңыдагы чуркоодон, машыгуудан башталат. Никита, давай кылай. 6 километрде сеспей калсаңар керек, Уклондон түшкөндө түстөлгөндөн кийин рывок бергиле. Ваня, помнишь, как первый день? Каерден жеткенде ускорение кылалы. Да, дөң турат го. Объезднойдончу перекрестокто. Ошол жерден ылдый түшкөндө, түскө жеткенде ошол жерден рывок бергиле 200 метрге макулбу? Давай, кеткиле, давай, бүттү. Спорт улут тандабайт. Кыргызстанда биринчи жолу Сокулук районунда Жалаңгана Орус улутундагы жигиттерден куралган көк бөрүчүлөрдүн командасы түзүлдү. Алар Кыргыздын улуттук оюну болгон улак тартышты эле өздөштүрбөстөн, кыргыз тилиндагы суудай сүйлөп, каада салт үрп адаттарында жакшы билишет. Жалпысынан атуу командасы 12 адамдан түзүлгөн. Тартип орногон жерде өсүү өнүгүү болот эмеспи? Андыктан бул жерде тартип аскердегидей. Улакчылар чогуу бир чоң бөлмөдө жашап, ар биринин мойнуна жооптуу милдет жүктөлгөн. Мен 18 жаштамын, атым Рустам, фамилиям Малашенко. Мен Спартак айылынан болом. Мага чалып атуу командасына чыгып кырган. Ошентип биз машыгуу кылып жатабыз. Мен 2-1 тууганмын. Ата энем каршы болгон эмес. Мени бияка ата энем макул деп жиберген. Макул болгондо атуу командасына тартып бер деп. Менге машыгуудан чуркап келгенден кийин ошо комнатаны мен эң кичүүмүн. Шыпырып, жыйнап, төшөктөрдү бүт жыйнап коем. Ошону мен элетим да, мен кылам ошону. Көбүнчөсү коркот адам. Эркилер ойлойт апасын оюн деп. Бирок баары биз ошо көкбөрү ооруйбуз, ооруган себеби же. Ал оорудан кете албайсың же. Жугуп калат да жүрөгүңө. Ал үчкен бош келет уже. Тамактанаардан мурда жигиттер атканага баш багышат. Асыл тукум бул жылкы жаныбарлары тазалыкты сүйүп, өзгөчө мамилени талап кылышат. Ошондой эле аргымактар өз ээсин танып, сүйлөшө да алат. Да берип коюңуз бирге. Эртең менен ошо саат 7-де турабыз, чуркап кетебиз, кросс чуркап кетебиз. Анан келип аттарга чөп салып коебуз. Анан кийин суу беребиз. Анан чыгарабыз, ошолорду тазалайбыз аттарды. Мен ошо Кобра деген атка минейин деп атам, защитага ойнойн деп атам, Кудай буйрса. Ат ошо адамдын канаты экен, ошо Кудай буйрса Кобра деген канатым болот го деп турам. Көрөбүз, эми оюнда көрсөтөт го оюн. Мен атым Чернышов Григорий. Менин атым болсо Чатак. Ошо буйрса 9-майда тарткам ошо ат менен. Күндүн ушундай чөп суу ичкенден кийин эшикке чыгарабыз, сонатабыз аттарды.
Анан тарап баштайбыз. Кечинде ушу киргизгенде жатат. Жаткандан кийин сарай ичинде ушу полный туяктынча эме чыла болуп калат. Ушуну жууп тазалап эмет, жалдарына чейин полный. Анан сарайын тазалап туруп, что кечинде аттар киргизгенден кийин таптаза, атта таптаза болот. Мен Журавлев Петр Сергеевич, Петровка айылынан келгем. Ошону почти азыр 8 жылдан бери улактап жүрөм. Шернеге чыгып ойнойбуз. Ошо улак жагат. Азыр 8 жылдан бери тап жүрөм. 15 жаштан баштап тап жүрөм. Мен эме 5 тректе ойноп аткам как раз улакта. Анан телевидение келди. Телевидение келип тартып кеткен. Ошондо ошол жактан интернетте издеп таап алышты мени. 2 балам бар. Чоң балам аты Максут, 2 бала Шамил. Аялым Казарманда болот. Аты Айганыш. Келинчегим да ушу 2 балам бар. Балдар сурап атат, ата каякка кетти. Келинчег айтты, улакка ата 1 айдан кийин келет. Күнүнө чалышат. Ата качан келесиз дейт. Эми келем мен сагынып телефон видеобузу менен сүйлөшүп атабыз. Чабандестер бир үй бүлөдө бир казандын ашын ичип чогуу тамактанышат. Эртең менен менюга күрүч боткосу каралган. Атты минмей болдуңуз эле? Муну минтирип минейин ошону эле. Кудай буйрса, ошо мен оюн аштайм. Бул деген кобра. Кобранын кобрасы да. Кобранын кобрасы да бул. Мен атымдын аты Кыял. Защита ойнойт. Мен атым эме? Малыш. Нападение ойнойт. Мен атым Арнольд, коргоочу защитник. Мен атым Буян, чабуулчуга ойнойт. Атым Бишкек, один ойнойт жеке-жеке. Бул аты Апачи, один ойнойт. Бул Зайчик, защита. Атул командасын түптөө демилгеси Абай Камбарбаев, Григорий жана Роман Русуларга таандык. Жигиттер Чүй облусунун булуң бурчундагы айыл кыштактарды кыдырып, мыкты деп эсептелген 10 көкбөрүчүнү таап чыгуу алар үчүн оңойго турбаганын айтып, өткөн күндөрдү жакшы маанай менен эскерип алышты. Кыйынчылыктар биринчиден кандай десем, каражат да баягы элечи. Бакш ушу 2 дос балам Григорий менен Рома ушуга эле такалашат. Жардам жок, баары эле жок дешет. Ошол жагынан анан орус улуту улакчы балдар азыраак болот. Ошол да себеп дагы. Издеп табып баарын пока ат менен бала табышпайын, бири-биринин оюнда жүрбөйт да. Ошол акырындык менен балдар да өзүнүн атын тамдап, кичине өзү бири-бири менен келишип, күнү-түнү ошо атты карашат, тазалашат. Сильно глубокую историю. Команданы түзүү идеясы мындан 4-5 жыл мурун эле келген. Биринчи жолу мен ат сатып аларым менен Абай мени көкбөрү ойноого чакырган. Ойноп көрүп мага абдан жагып калган. Ал кезде жалаң орус улутундагы оюнчулардан команда түзсө болорун айтканымда мага эч ким ишенген эмес. Отдельное спасибо хотим выразить нашей Биздин идеяны колдоп, Чолпон Атада өткөн таймашка катышууга уруксат берген үчүн Көкбөрү Федерациясына ыраазычылык билдиребиз. Июнь айында Россия күнүнө карата Көкбөрү боюнча турнирге барабыз. Жол кире жана чыгашаны Көкбөрү Федерациясы көтөрүп берип жатат. Болгон күчүбүз менен аракет кылабыз. Участвовать в турнире по Көкбөрү.
Жеңиштин 74 жылдыгына карата Чолпон Атада өткөн Көкбөрү боюнча турнирде алгачкы жолу күч сынап көрүшүштү. Мунун астында 9 май турнир болгон. Анда биринчи жолу балдар ойноп, кичине машыкканыбыз азыраак болуп калды. Кудайым буйрса астыда балдар жаңы, тем более орус улутундагы балдар багыштар ойнойбуз деп күйүп атышат өздөрү да. Орустун кыргыздары да мындай айткандачы. Ошо рахмат, ошолорго да молодцы, баары айтканыбызды угушат, бир туугандай болуп эле бүт баарын сөзүңдү эки кылышпайт да, турат, айттың бүт кылышат да, бак аракеттер аябай эле чоң да. Кудайым буйрса келечекте жакшы максаттарга жетебиз деп атышат балдар. Команданын түптөлгөнүнө аз гана убакыт болгондуктан жергиликтүү бийликтин бюджетинен акча каралган эмес. Бирок келе жаткан 2020-жылдан тарта акча бөлүнүп, каржылык жактан колдоолор көрсөтүлө баштайт дейт айыл өкмөт башчысы. Атул команда бул айыл өкмөт боюнча эмес, айыл аймак боюнча эмес, Кыргызстан боюнча болуш керек. Мен оюм боюнча жаңа чогулган команда, жалан орустар ойнойт экен. Бизге да айыл өкмөтүнүн атын чыгарган команда болуп ойноп аткан команда. Биз оюм боюнча, мен ойлойм, бул атактуу команда болуп калат. Негизи биз баягы спонсор аркылуу биздин айыл өкмөт боюнча көп баягы чоң фирмалар бар. Ошолорду тартып биз эме кылабыз да. Жардам бере тургандай эме кылабыз. Оюбуз да ошол да. Эки саат жер жазып алган соң кайрадан аргамактарын сугарып, жем чөп берүүгө киришишти. Спорттун башка түрлөрү сыяктуу эле Көкбөрү да тынбай машыгууну талап кылат. Ошол эле учурда командадагы ынтымак бекем болуусу абзел. Ошондо гана жеңишке жетүүгө мүмкүн. Андыктан атуулдар күн сайын кечкисин спорт менен өжөрлөнө машыгышат. Улуту орус болсо да жүрөгү кыргыз деп соккон жигиттерибиз июнь айында Москва шаарында өтө турган Көкбөрү турниринде Кыргызстандын желегин желбиретип, кыргыз мамлекетинин намысын коргоп келүүнү максат коюп турушат. Улуту башка кыргыз жарандарынын мындай мекенчилик кадамдары кыргыз элинин колдоосуна ээ болуп, алкышка арзып турган учуру. Эзадан Радилова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.